мага коюлган айыптоо бирок мен айыптоо корутундун алып окуп көргөм. Бардык 3 факты менен мен түп тамырынан бери каршымын. Биринчиден, бул жерде кээ бир адамдардын ачык айтканда ички иштер министринин жетекчилигинин кызыкчылыгы, ичкүйлүгүнүн негизинде жүргүзүлгөн иликтөөнүн негизинде калган тергөө амалдары жүргөн. Жөнөкөй сөз менен айтканда, футбол билесиңиз аянтчасында 2 команда болот, 2 дарбаза болот. 6 айдан бери бир эле дарбазага топ тепти. Бирок жараткандын колдоосу менен, коомчулуктун колдоосу менен азыркы утуш мен тарапта 2-1 эсебинде. Буюрса. Койташ боюнча баштап, пакет боюнча баштап, эчтеке таппастан бардыгы. Азыр болбогон каяктагы бир эски чиновниктин атынан небе кылып алып, болбогон нерсе. Экинчи 2 сотрудник дейт. Бардыгы. Бул атайы эчтеке таппагандан, өздөрүнүн колунан эчтеке келбегенден ички иштер министрлигинин. Ошол прокуратуранын жардамы менен аскер болгон төргө бир тараптуу жүрүп туруп, аны мен кийин айтып берем. Бардыгы ушуну кылып туруп токулган, ойдон чыгарылган нерселер. Анын себеби эмне болду? Коомчулукту башка тарапка көңүлүн бурду, жетекчилерди дагы көңүлүн бурду. Бирок акыйкат келип чыгат, мен толук ишенем. Учурдан пайдаланып мен биринчи кезекте өзүмдүн атымдан, өзүмдүн семьямдын атынан бардым. Ушул биздин терең ыраазычылык билдирип кетем. Биринчиден бул ушул азыркы окуя башталгандан баштап азыркы күнгө чейин мени колдоп жаткан адамдарга, коомчулукка, биздин ички иштер министрлигинин катарындагы кызматкерлерге, чыныгы офицерлерге, жөнөкөй катарындагы байецтерге, азыркы күнгө чейин бүгүнкү залда отургандарга дагы. Андан соң ардагерлерге, жана чыныгы генералдарга, анан ички массалык маалымат каражаттары бул силерге. Ошондуктан мен ойлойм, жакын арада ушул сотто ачык каралып туруп, мамлекет башчысынын дагы талабы ошондой болуп атат. Реформа жүрүп атат дейт. Мен буга ишенем, дагы эле ишенип турайын. Мен ойлойм, ачыктык тактык чыгып туруп, жеңиш мен тарапта болот. Мен толук ишенем. Мен бул генерал атамызды камоо болгон болсо, мен азыр даярмын. Кеп башка жакта. Элибиздин башына караңгы түш түшкөндө, мен буну биринчи жасаган ишим эмес. Мен 1995-жылы Ош базарында бирөөнү тапанча менен атып, мейлеп турганда, жаш Асаны Курсан деген младший лейтенант болгон, кеңже лейтенант. Ошол убагында сүйлөшүү жолу менен алып чыкканмын. Бул биринчи учуру. Андан кийин Юнский коголаңында, Ош коголаңында. Андан кийин губернатор иштей албай, Баткенде турганда мен жетип барып, кыргыз менен тажик урушканда, ошол жерде туруп сүйлөшүү жолу менен бүтүргөн. Андан соң митингдерге чыкканда, Жаллабадта 10 000 деп турганда, күч колдон дегенде дагы бир күч колдонбой, алайда дагы адамдар топтолуп турганда бир күч колдонбой, сүйлөшүү жолу менен бүтүргөн. Андан соң Лелектеги Андырак окуясы, кыргыз тажик болгондо ошол убактагы областтык жетекчи иштеке кылбай, ички иштер министринин орун басары Асановдон кийин барып, ошол жерде 15 күнүн ичинде сүйлөшүү жолу менен иретке келтирген. Андан соң Алабукадагы өзбек менен кыргыз урушуп кеткенде дагы биздин ошол депутаттар отурат, мен менен кошо барган, жергиликтүү бийликтин губернатору дагы барган Жалалбатта. Сүйлөшүү жолу менен бүтүргөн. Мен эмне үчүн айттым? Өзүмдүн мактагандык эмес. Акыркы 7-8 болгон окуяларда мага Койташтагы 2019-жылы тапшырма моңдой коюлган. Атамбаевдин үйүнө баруу керек. Атамбаевди сурак алып келүү, мажбурлоо түрүндө. Мен 7 августта ошол өзү менен турган кызматкерлер менен мен сыймыктанам, катардагы сыймыктан. Бирок мен аларды өлүмгө салып барбадым. Эгерде Атамбаевдин үйүнө барганда, ал жерде барымтадан калган альфаны кызматкерлеринен куралланган 55 автомат, канчалаган октор бирден атылганда канча өлүм болот эле. Бир кыйын барып, айткан сөзгө көнбөстөн барып адамдарды куулаганда Самат Курманкулов эмне болду? Ким жооп берет? Ички иштер министринин Кашкар стаканы үчпү? Эч качан жооп бербейт. Же баш ошол команда берген адамбы? Жок. Курсан Асалов андай жолго барбайт. Ошол күнү дагы сүйлөшүү жолу менен мен бүтүрөйүн деген барымтадагыны. Бирок кээ бир адамдар менин сөзүмдү уккан жок. Ушул абалга алып келген. 8 август боюнча мен абалды
тууру билип ошол жерге баргандан кийин Атамбаевдин үйүнө киргенде мен жалгыз кирген эмес, менин ошол ПСН деп коет. Атайын жөнөкөй өздүк курам эң жакшы кызматын көргөздү. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери эң жакшы ишти жасады. Бардык киргендин арасында мен болуп, мен көрүп жетекчиликтин кылып аткан иштерине. Штурмду колдобостон мен кыргыз жергебизде тынчтык туруктуулук болсун, бейкүнүү адамдардын каны төгүлбөсүн. Анан эң немеси биздин жергебизде дайыма башка адамдар шуну колдонуп кетпесин учурда деп туруп. Ошону ойлонуп, ошол учурдагы абалды көрүп, бардыгына ошол өзүмдүн башымдан өткөн тажрыйбаны эске алуу менен мен буйрукту жогору жактан күтпөстөн же туура эмес буйрукту аткарбастан мен өзүм сүйлөшүүгө барып туруп, сүйлөшүүнүн негизинде Атамбаев өз ыктыяры менен кол көчүрүп берди. Аны бардыгын видео тасмадан көргөн. Ошондой эле 7 августта дагы бардыгы турат. Милициянын кызыкчылыгын сатты деп бул жерде отурат кеп. Пурсан Асанов эч качан саткан эмес. Пурсан Асанов өлгүчө ушул жерде туруп кыргыз жергесинде бардык улуттун кызыкчылыгын колдойт. И ак кызматын мамлекетке кылат. Дагы айтып тур 2010-жылы Атамбаевдин тарапташтары болуп СДПКдан парламентке келгенде. Пурсан Асанов Атамбаевди көргөн эмес. 2010-жылы. Юнкогаланы бир ретке келтиргенден кийин бардык партиялар кызыккан. Келексине мен бардык партиянын лидерлери келип сүйлөп берет ошол учурда. Мен ушул жерде отурган мына турат Азамат ака, Кушбак Тезекбаев, Аматов Сейит акалар, Карасунун аксакалдары түндүк түштүк маселеси көп болуп кетти 2010-дон кийин. Билесиңер, Бакиев кеткенден кийин. Ушул иретке келтирүү үчүн сен ушул партияга барышың керек деп айтканда, мен өзүм агаларымды, апаларымды угуп туруп, анан СДПК партиясына баргам. Мен Бишкекке келип, форумга келип бир кадам ташаган эмесмин. Бул болгон окуя. А бул жерде күнөдө ошону да жазып жатат. Мен кызыкчылыгым ойлогон эмесмин. Бир дагы мен кек башымды дайыма сайып 7-8 августта дагы эки тараптан тең өлүү болбосун деп, өздүк курамдын ичинде дагы Самат Курманкулга окшобосун деп туруп, мен ушул жолго барганмын. Өзүмдү башымды сайып туруп. Мен ушул кылган бардык иш кыймыл аракети менен сыймыктанамын. Сөзсүз түрдө. Бир дагы мен пожалуй желет этпеймин. Эл үчүн дайыма кызматка мен даяр. Анан эки факты боюнча бардыгы жомок, алар өздөрү билет. Эки кызматкер боюнча дагы башка боюнча мен айта турган сөзүм жок. Сот немеси көргөзөт, бардыгы менде тиешелүү бар. Акыркы чындык чыга турган менде дагы бар. Мен жөн эле жүргөн эмесмин. Келет, адамдар өзү көргөзмө өрөт деген ойдомун. Рахмат.